Трамп дүйнөлүк банкты Кытайга насыя бербөөгө чакырды. АКШнын президенти Дональд Трамп дүйнөлүк банкты Кытайга насыя берүүнү токтотууга чакырды. Трамп бул тууралуу дүйнөлүк банктын Кытайга берилүүчү насыянын планын бекиткен соң билдирди. АКШнын президенти Твиттердеги баракчасына эмне үчүн дүйнөлүк банк Кытайга насыя берет? Бул кантип мүмкүн болсун? Бейжиңдин акчасы көп. Эгер жок болсо алар түзүп алат. Муну токтотуш керек деп жазды. 5-декабрда дүйнөлүк банк бекиткен планга ылайык 2025-жылга чейин жыл сайын төмөн пайыз менен $1 миллиард 1,5 миллиард чейин насыя бөлүп берүү. Насыянын өлчөмү азайып турары макулдашылган. Эл аралык финансы уюму бул насыялар Кытайга рыноктук жана фискалдык реформаларды өнүктүрүүгө жана экологиялык экономиканы түзүүгө жардам берет деп түшүндүргөн. АКШ дүйнөлүк банктын эң ири акционерлеринин бири болуп саналат. Бирок бул өлкө кайсы бир тарапка насыя берүүгө вето кое албайт. Кумтөр жоголгон жумушчулар табыла элек. Кумтөр алтын кенинде жер көчкүдөн кийин дайынсыз болуп жаткан 2 жумушчу табыла элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, учурда дайынсыз болуп жаткандарды 94 куткаруучу издеп, 37 оор техника тартылган. Министрликтин басма сөз катчысы Элмира Шерипованын айтымында, куткаруучулардын аракетине карабастан издөө иштерине майнап чыга элек. Кумтөр кениндеги кырсык 1-декабрь күнү таңга маал катталган. Лысый өрөөндөгү жер катмары көчүп түшкөн. Көчкөн жер катмарынын узуну 450 метр, туурасы 570 метр жана бийиктиги 50 метр. Ал эми жалпы көлөмү 12.825.000 куб метр. Кырсык болгон учурда иштеп жаткан Тоген бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков менен бульдозердун айдоочусу Жолдош Жунушевди таппай калышкан. Буга чейин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев издөө иштерин күчөтүүнү тапшырган болчу. Лукашенко менен Путиндин сүйлөшүүсү 5 саатка созулду. Сочи шаарында Беларусь президенти Александр Лукашенко менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин сүйлөшүүсү 5 сааттан ашык убакытка созулду. Жолугушуунун алгачкы 2 сааты Орус-Беларусь өкмөтүнүн делегациялары менен өтсө, 3 сааттан ашык эки президент бетме-бет сүйлөштү. Жолугуштан кийин басма сөз жыйыны болгон жок. Орусиянын экономика министри Максим Орешкин журналисттерге чыгып, бир катар талаштуу маселелер чечилгенин айтуу менен чектелди. Бирок ал кайсы маселелер экенин тактаган жок. Ал эми Беларусь президенти жолугушуунун жыйынтыгын комментарийлеген жок. Эки президенттен кийинки жолугушуусу 20-декабрда Санкт-Петербургда өтмөй болду. Жолугушуунун алдында Беларустун борбору Минскте Орусия менен интеграцияга каршы нааразычылык акциялар өткөн. Жүздөгөн адамдар шаардын Борбордук проспектисине жана Октябрь аянтына чогулушту. Бул акциялар уруксатсыз өтсө да полициянын катышуучуларын тараткан жок. Орус жана Беларусь президенттеринин жолугушуусу эки өлкөнүн бир союздук мамлекет түзүү боюнча келишиминин 20 жылдыгынын алдында өттү. 1999-жылы 8-декабрда эки өлкө орток союздук мамлекетти түзүү жөнүндө келишимге кол койгон. Келишимге ылайык орток валютасы, соту жана бажысы болгон союздук мамлекет түзүлүшү керек. Бул келишим ишке ашпаса да, акыркы мезгилде Орус бийлиги Беларусь менен интеграция маселесин утур-утур көтөрүп келет. Беларусь президенти Александр Лукашенко 5-декабрда өз өлкөсү Орусиянын курамына кирбей турганын билдирген. Ош мэриясы Матраимовдор муниципалдык жерди тосуп алганы аныкталды. Ош шаарынын мэриясы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иниси Руслан Матраимов муниципалдык жерди мыйзамсыз тосуп алганы аныктады. Бул тууралуу Ош мэринин басма сөз катчысы Азамат Апсатаров Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында Азаттык радиосунун кабарчысы Матраимовдун шаардагы Келечек балдар чыгармачылык борборуна бара турган жолду тосуп алганын айтып, чыккан соң текшерүү жүргүзгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында Матраимов Келечек балдар чыгармачылык борборунун имаратынын артындагы жер тилкесин уруксатсыз тосуп алганы аныкталган. Ал жер азыр бошотулган. Ошондой эле борборго барчу жолдагы уруксатсыз тосулган экен. Архитектура башкармалыгы эскертүү берди. Мындан соң үйдүн кожоюну тосуп алган жерин ачам деп убада берди, деди Апсатаров. Буга чейин Келечек балдар борборунун башчысы Азаттык радиосуна Руслан Матраимовго караштуу турак үй борборунун эксперименттерди өткөрүү аянтчасына курулганын айткан. Андан сырткары балдар борбору менен эксперименталдык аянтча борбордун ортосунан Ош шаардык билим берүү башкармалыгына өткөн жолда тосулган. Эл аралык иликтөөдө кылмышкерлер кыргыз паспортун колдонгону айтылды. Германияда буга чейин киши колду болгон 40 жаштагы чечен улутундагы грузин жараны Зелимхан
Хонгашвилинин өлүмүнө шектүү адам Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына караштуу Вымпел атайын бөлүгүндө кызмат кылган жана буга чейин да бир кишини өлтүрүүгө айыпталган. Бул тууралуу бир катар чет элдик жана орусиялык басылмалар иликтеп айтып чыкты. Ага ылайык Германияда Вадим Соколов деген адамга таандык паспорт менен кармалган адамдын чыныгы аты жөнү Вадим Красиков. Иликтөөдө Красиковго 2007-жылы Карелиядагы Костомукша шаарында киши колдуу болгон ишкер Юрий Козловдун өлүмү үчүн шектүү катары издөө жарыяланган айтылат. Бирок кийин шектүүгө издөө жарыялоо боюнча маалымат Интерполдун жана Орусиянын базаларынан өчүрүлгөн. Мындан соң ал Вадим Соколовдун намына жаңы паспорт алган. Красиковдун Кыргызстанга да барганы аныкталган. Адегенде 2011-жылы, андан кийин 2017-жылдын 31-августунда Бишкекке учуп барып 5 күн жүргөн. Иликтөөчүлөр дал ушундай эле схема быйыл жазында Украинанын аскер чалгын кызматынын офицерине кол салууга шек саналган Алексей Комаричевди жалдаган учурда да колдонганын жазышкан. Андрей Ломака деген наамдагы Кыргызстандын паспортун көтөрүп жүргөн Комаричев жардыруу маалында 2 колунан ажырап, бирок аман калган. Кийин Украин бийликтери бул адамдын Орусиянын чалгын кызматынын тапшырмасын аткарганын жазып чыккан эле. Коррупция боюнча айтып чыккан офицер коркутууга туш болгонун билдирди. Чек ара кызматындагы коррупция боюнча айтып чыккан Талгат Аланов коркутууларга кабылганын билдирди. Бул тууралуу Аланов Азаттык радиосуна өзү кабарлады. Анын айтымында Facebook'тагы баракчасына жазып жана телефондон белгисиз адамдар чалып токтот, жок болуп кетесиң деген сөздөрдү айтышкан. Мен бул боюнча 6 декабрда башкы прокуратурага кайрылып мыйзам боюнча чара көрүүгө чакырдым, деди Аланов. Ошто мамлекеттик чек ара кызматынын кызматкери Талгат Алановдун айтымында мамлекеттик чек ара кызматынын башында тургандар кошуна өлкөлөр менен чектеш аймактардагы көзөмөл өткөрмө бекеттеринде иштеген кызматкерлерден үлүш чогултуп, кызмат орундары акчага сатылаарын, түзүмдүн ичинде жазылбаган мыйзамдар бар экенин билдирген. Бул билдирүүдөн кийин эле мамлекеттик чек ара кызматы офицер айткан маалыматтар чындыкка кошпойт деген билдирүү тараткан. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Максат Чойбеков катышкан жол кырсыгындагы жүк ташуучу унаанын айдоочусунун абалы оор. Бул тууралуу Super KJ порталына Кант шаардык ооруканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, айдоочу учурда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Айдоочунун абалы оор, ал баш мээсинен жаракат алган. Тийиштүү жардамдар көрсөтүлдү деп билдирет басма сөз кызматынан. Кечээ 7 декабрда Бишкек Тору-Карт жолунда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Максат Чойбеков өзүнө Mercedes-Benz автоунаасы менен батыштан чыгышты көздөй бара жатып, каршы келе жаткан Mercedes Sprinter жүк ташуучу унаа менен кагышкан. Натыйжада жүк ташуучу унаанын айдоочусу Кант шаардык ооруканасына ар кандай жаракаттар менен жеткирилген. Андан тышкары Максат Чойбеков аталган ооруканага кайрылып, амбулатордук түрдө дарыланып кеткен. Бүгүнкү күндө Ысык Ата тергөө бөлүмүнүн кызматкерлери тергөө амалдарын жүргүзүүдө. Жалал-Абадта өзбек чек арачылары ээн эркин жүрөбү? Чек ара кызматынын жообу. Кечээ 7 декабрь күнү кыргыз-өзбек чек арасында мыйзам бузуулар катталган жок. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарга өзбекстандык чек арачылар Кыргызстан аймагына кирип ээн эркин жүрөт деген тариздеги маалыматтар тараган. Жалал-Абад областынын Көкташ айылына караган Аккурча аймагында кыргыз жаран жайылып жүргөн малы Өзбекстандын аймагына өтүп кеткен. Эки өлкөнүн чек ара ведомстволорунун ортосундагы келишимге ылайык чек арачы кирип кеткен малды кайра айдап коюшу керек. Андыктан кыргызстандыктын малын өзбек чек арачысы айдап кирген деп айтылат билдирүүдө. Ошол эле учурда эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда каймай тушуу болуп кеткен. Окуя болгон жерге барган кыргызстандык чек арачылар өзбекстандык кесиптештери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, пикир келишпестиктер чечилди деп түшүндүрүштү чек ара кызматынан. Учурда чек арага жакын жайгашкан аймактардагы тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматы коңшу өлкөгө жакын жайгашкан айыл кыштактардын тургундарын коңшулар менен кандай маселе жаралса дагы тиешелүү органга кайрылып тынчтык жолу менен чечүүгө чакырат. Баялы 7 апрель баатыры Отунбаева үчүн ок жегеним өкүнөм. Мындай пикирин Баялы аттуу жигит билдирди. Маданиятты билбей айылдык болуп алданыпмын. 7 апрелде айылдан келип Роза Отунбаева үчүн ок жегениме өкүнөм. Кечиргиле шейиттер, дейт ал. Белгилей кетсек, Роза Отунбаева буга чейин айылдыктар тууралуу терс пикирин айтып, коомчулуктун талкуусуна калган. Ширин Айтматова.
Сотто Матраимовдун байлыгы боюнча түшүндүрмө алууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү Ширин Айтматова бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун сотко кайрылганы жөнүндө билдирүүсүнө жооп кайтарды. Айтматова Азаттык радиосуна сүйлөп жатып, Матраимовдун сотко кайрылууга укугу бар экенин белгиледи. Райымбек Матраимовдун мен жана Али Токтакуновдун үстүнөн сотко кайрылганы жөнүндө маалымат каражаттарынан уктум. Бул анын байлыгы боюнча түшүндүрмө алууга абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Ал УКМКга суракка эң аз дегенде 7-6 миллион сом турган автоунаа менен келди. Мындай автоунааны алыш үчүн жөнөкөй бажычы 15-20 жыл иштеши керек. Биз болсо Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана КООП порталы жарыялаган иликтөөдөн 10 миллиондогон долларлык мүлкү бар экенин билгенбиз. Бул эки жүздүүлүк жана өзүн билемдиктен туу чокусу. Жолдош Матраимов абдан бактылуу көрүнөт. Бийлик ага уруксат берген өңдөнөт, деди Айтматова. Президент УКМКнын 9-чу кызматынын начальнигин алмаштырды. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон буйрукка ылайык Шабданбеков Тимур Маратович башка кызматка өткөнүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын УКМКнын төрагасынын орун басары Кыргыз Республикасынын УКМКсынын 9-чу кызматынын начальниги кызматынан бошотулду. Президенттин башка буйругу менен Эркинбаев Санжарбек Нуралиевичке Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары рангындагы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-чу кызматынын начальнигин милдетин аткаруу жүктөлдү.